Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Токтоназаров өндүрүш байкени ким тааныбайт? Кыргызстан боюнча баары эле таанып болуш керек. Бүгүнкү күнү өндүрүш мырза Сапарали Бөрүбаевдин укугун тебеленип атат деп ушул Ак үйдүн алдына келип акция өтүп атат. Бул киши ал кишиге эч ким эмес, бир тууган эмес, жакындаш эмес. Просто мындай айтканда Сапарали Бөрүбаев өндүрүш мырза үчүн бул анык мекенчил баатыр. Ошон үчүн өндүрүш мырза өзүңүз жөнүндө бирке айтып кетсеңиз, акцияны эмне себептен уюштуруп атасыз? Бүгүнкү талап акцияга чыккандагы негизги максатым ошо чек араны коргоп, чек ара жөнүндө маселелерди айтып койгондугу үчүн эмне үчүн Бөрүбаев түрмөгө камалгандан дагы сырткары корду көрүп кысымга кабылыш керек. Анан мен кыргыз элимден кечирим сурайм. Өтө эле жарма патриотторубуз көп да. Сапарали жөнүндө бир топ күндөн бери сөз кылабыз дагы, аны коргогонго келгенде эч ким жок калып калабыз. Фейсбукта тим эле лакылдатып лайктеп атабыз, аябайчы. Ооба, туура айтасың деп. Эгер чын болсо, эмне үчүн коркосуңар? Кимден коркосуңар? Президенттен коркосуңарбы? Же Ак үйдөгүлөрдөн коркосуңар? Коркпой, үркпөй Сапаралы деген ошол патриот жигиттин таламын талашып чыксаңар болмок да. Мен ошо күйгү дейт. Ошондо. Бүгүн саат 10дон бери Лейлектен жашаган жеринен Ошко которулуп, этапировать этип, СИЗОдо кыйноого кабылаткан Сапаралыны. Жок, Лейлекте кармаш керекпи же Ошто кармаш керекпи? Бул жерде укук бузулуп атабы же бузулган жокпу? Ушул жөнүндө айтып кетиңизчи. Менимче тиги сот процесси башталып эле аны айылчыдан бетер бир түрмөдөн экинчи түрмөгө көчүрүүнүн кажети жок болчу. Элек туттура берсин. Себеби бир жакындары интернет аркылуу кабарлашты, Сапаралыга кысым болуп атат деп. Ошондон кийин эле Ошко которулушту. Демек бирдеме бар да. Демек кысымга кабыл алат. Дагы кандай акция болот? Анан акциям улана берет. Менин негизги талабым Бөрүбаев деден бошотулсун. Жанагы эле омбудсмен дегендер, жанагы эле улуттук кыйноолорго каршы комитет, негизгиси омбудсмен иштеп атабы? Ош жүзүндө иштейт. Факты жүзүндө ал кишинин иштегенин мен көрө алган жокмун. Конференцияларда, отчет берген учурларда, доклад окуган жерлерде көрөм. Конкреттүү мындай фактлар боюнча иштегенин көрө элекмин. Өндүрүш мырза, сиз Элет көйгөй коомдук бирикменин баракчасына түшүп атасыз. Негизгиси акыңыз бар. Бүт 7 дубан элине кайрылсаңыз болот. Ошо урматтуу кыргызстандыктар, 7 дубандын элине кайрылам. Келгиле жарма патриотизмди, жөн эле курулай шаңданууну таштайбыз. Анан конкреттүү ушундай кырдаалдар болгон учурда жөн эле саймедирип, Ош жүзүндө сүйлөбөй, иштиктүү аракеттерге барууну баштайбыз. Мисалы, мына бүгүнкү күндө Сапарали Бөрүбаев ал эч кандай чыккынчы эмес, эч кандай кылмышкер эмес, жөн гана мекенди коргондугу үчүн кордолуп жаткандыгына менин ичим күйүп атат. Эмне үчүн ал кармалат дагы кайта кыйноого кабылып түрмөдө жатыш керек? Тезден мындай азаматыбызды